Мына 2 күн мурун Айеркен Саймайтинин убагында Кыргызстандан 6 миллиард 412 миллион сомду урдап кеткенин кече ачыкка чыкты. Ошол кездеги Финразведка Финполго жазса, Финпол баш тартып койгон экен, салык кызматы мына ушул кезге чейин жашырып жүргөн ачыкталды. Эми кечеле салык кызматы отчет берип атат, биз 2019-жылдын планын ашыгы менен аткардык дейт. 11 айда аткара албаган, анан кантип 12 айда аткарып кой деп элдин башыман. Де юре булар аткарды. А де факто булар 4 миллиард 739 миллион сом аткарган жок да планды. Киреше белгине. Акчаны тапкан жок да. Эгер биз Теңизбек Абжапаровду 1,5 миллиард сом аз тапкандыгы үчүн 7 айдан кийин кызматтан кетирдик. Андан кийинки келген төрагасы буну 3 миллиардка көбөйтүп салды. Анда Абжапаровду эмнеге кетирдик? Артык кылам деген киши тыртык кылбады. Анан дагы мындай кылып отчет берип атат. Мен алдым. Мынакей. 27 район аткарган эмес. Бишкектин бир дагы району планга чыккан эмес. Чүйдүн жарымысынан көп чыккан эмес. Жалал-Абадтын жарымысы чыккан эмес. Райондорду карап көрүңүзчү. Каракулжасы баш болуп, Кочкору төш болуп планга чыккан жок. А президентибиз айтпады эле, салыкты чогулта албаган жетекчилер баарына чара көрүлсүн деп. Вот ушулардын чара көрүшүн талап кылам, анан салык кызматы аркылуу мага толук маалымат алып бериңиз. Мен булардын жакында отурган коллегасына катышам. Бул менин биринчи тапшырмам. Экинчиси,